Былтыр 2017 жылы 11 августта площадьта аянтта biz пресс-конференция бергенбиз, ачык публично площадьта. Ошол убакта ушул жерде отурган журналисттер бизге ишенген эмес болчу. Ошол убакта Алмаз Атамбаев президент болчу. Ошол убакта Сооронбай Шарипович премьер-министр болчу. Экөө бир команда, бир муштум болчу. Мына ошол убакта биз айтып чыкканбыз. Алмаз Шашенович, сиз партияны узурпациялап алдыңыз. Сиз партиянын принциптерин бузуп атасыз. Таптакыр башка жака кетип бартасыз деп биз айтканбыз. Ошондо айтканбыз. Сиз партияны экиге бөлүп таштадыңыз. Өзүңүздү нелегитимдүү шайлап, нелегитимдүү съезд өткөрүп, партияны экиге бөлүп таштадыңыз. Меньшевиктер менен чогултуп, Ориондо съезд өткөрдүң депчи. Большевиктерди бөлдүң деп. Мына биз карапайым СДПКнын мүчөлөрү, мына силерсиңер. Жер-жерлердеги карапайым СДПКлар, мына ошолор большевиктер болуп калдык. Мен бүгүн өзүбүздүн түндүктөгү, жана түштүктөгү СДПКнын ветерандарына, ардагерлерине башын ийип, тазим кылып, рахмат айткым келет. Себеби мына ошолор колдоп чыкты. Партийный элита эмес, жөнөкөй карапайым СДПКнын мүчөлөрү. Мен өзгөчө рахмат айткым келет. Москва районунун баштапкы уюмуна рахмат айткым келет. Мен өзгөчө рахмат айткым келет. Сокулук районуна. Мен өзгөчө рахмат айткым келет. Шаардын, Свердловск районунун, Ленин районунун, Октябрьский районунун, Кочкор районунун баштапкы уюмдарына мен рахмат айткым келет. Таластан мына келип атышат. Таластын баштапкы уюмдарына рахмат айткым келет. Себеби мына ошолор колдоп, туура кылып атасыңар. Партиябызды экиге бөлүп, бизди мына бүгүнкү күндө башыбызды ылдый каратып, жер караткан мына ошо партийный элиталар болду. Ошонун башына келген нелегитимдүү шайланган, нелегитимдүү Атамбаев. Биз ошо Атамбаевди 20 жыл ичип жүрүптүрбүз. 20 жылдан ашык ичиптирбиз. Деп мына ошолор биз кылып аткан, партия ичинде кылып аткан тазаланууга, жаңыланууга, уурулардан арыланууга мына ошолор колдогон үчүн мына ошолорго рахмат. Журналисттер ишенген эмес. Журналисттер бизге айткан болчу 2017 жылы 11 августта силердин колуңардан эмне келет деп. Атамбаев президент, олигарх. Сен кимсиң? Ринат экөөңөр площадька чыгып алып жарыялагандай колуңардан эчтеке келбейт деп бизди мына жерде отурган кээ бир журналисттерибиз бизди шылдыңдаган болчу. Бирок Кудай баарын көрүп турат экен, Алла Таалам ак ыйлет, бирок сынбайт дейт. Мына силер колдоп кеттиңер. Баштапкы партиянын уюмдун ишиге колдоп кетти. Мына бүгүн ошон үчүн түндүктө Чүй областы полностью бүттү. Талас областы бүттү полностью. Ысык көл бүттү. Нарын областы бүттү. Эми мынакей бизде азыр түштүктөгүлөр качан келесиңер деп. Мына Таластан эртең менен чалып атат. Качан съезд өткөрөсүңөр деп. Качан съезд? Кезексиз съезд чакырбайсыңарбы? Кезексиз съезд качан өткөрөсүңөр деп. Мени, урматтуу журналисттер, аябай өкүндүргөнү 22 апрелде Алмаз Атамбаев брифинг деп жарыялады. Бир жума мурун брифинг берем, пресс-конференция берем деп жарыялаганда, мен ойлодум, ошол экс-президентке, ошол форумга эл батпай калат го деп, аксакалдар келет го деп, ардагерлер келет го деп ойлогом. Карасам, эч ким келбептир. Ардагерлердин баарын, аксакалдардын баарын акшакалдар деп айткан. Мына ошо аксакалдарыбыз келбей койду мынакей. Батасын бербей коюшту мынакей. Мен карасам ошо биз 20 жыл ичип жүргөн биздин президентибиз жетим козу болуп калыптыр. Жетим козу болуп шөлбүрөп бүтүп калыптыр. Мен дейт партияны өткөрүп берем дейт. Уят. Ал партияны өткөрүп бербейт. Ал партияны биз съезде гана алабыз. Съезде. Анан карасам, урматтуу менин партиялаштарым, урматтуу журналисттер, ким жанында жүрөт? Алмаз Атамбаевдин жанында. Ким жанында жүрөт? Ким жанында жүрөт? 2008-2009 жылы Жаныш Бакиевдин тапшырмасы менен биздин партбилеттерди өрттөп, публично өрттөп,
публично пресс-конференция берген Нурлан Сулайманов жанында жүреді. Анан эмне Алмаз Атамбаев мен партияны өткөрүп берейин деп калыптыр. Эмне ошо Нурлан Сулаймановго өткөрүп береби? Же Кыргыздын улут деген паспорттон алдырган Ирина Карамушкинага, же Кыргыздын калпагын итке кийген Ирина Карамушкина өткөрүп береби партияны? Жок, урматтуу коллегалар, урматтуу менин партиядаштарым, андай болбойт. Биз тазаланышыбыз керек. Уурулардан, жемкорлордон жана жеке Алмаз Атамбаевтан эмес. Мына бүгүнкү күндө биздин кылып аткан бир жылга жакындап калган ишибизди бүгүнкү күндө жогорку кеңеште биздин фракция колдоп атат. Фракциянын бардыгы эмес деп айткан болбойт. Фракция колдоп атат. Бирок кээ бирки элиталары, кээ бирки партияга жамын байыгандар мына ошолор бизди колдобой. Ошолор биринчи бизди чакырып фракциянын жыйынында бизди талкуулаш керек болчу. Мына ошолор биз арланышыбыз керек. Мына биз кайрылып атабыз. Полицейге кайрылып атабыз. Иса Шешенкулович кайрылып атабыз. Потому что ал бүгүнкү күндө лидер, официальный лидер болгондон кийин, лидер фракция болгондон ага кайрылып атабыз. Инициировать эткин деп, чакырыңыз деп. Себеби мына уставда жазылып турат. Ирина Карамушкина жана Жылдыз Жолдубаева айтып атпайбы? Силер нелегитимсиңер депчи. Ким сиерди чакыра алат? Сиерди чакыра алат. Политсовет жана ошо политсоветтин мүчөлөрү чакыра алат депчи. Мына бир жолу ошол, экинчи жолу бул 1/5 колдосо, 1/5 биз СДПКнын съездин өткөрүп атабыз. Эми эгерде колдобосоңор, эгерде СДПКнын полицияны чакырбасаңар, анда биз экинчи жол тандап алабыз. Бизге мынакей 40 000 эгерде биздин мүчөлөр болсо, болгону 8 000 бизге кол топтоо керек экен. Кол топтоп анда биз өзүбүз анда полициятсыз жана элита жок эле биз өзүбүз анда съезд өткөрөлү деп чыгып атабыз. Дагы айтып коелу, урматтуу журналисттер. Атамбаев партияны өткөрүп бергенге укугу жок. Ал укуктуу эмес, нелегитимдүү жайланган.